Кыргызстандын массалык маалыматтар каражаттары мыйзамынын негизинде мен экинчи тарапка сөз берүүгө милдеттүүмүн. Менин видеомо баягы критикаланып чыккан экинчи тарапка да сөз берүүгө милдеттүүмүн. Анан ошол экинчи тарап өзүн алдап кеткен жокмун, мен акмын десе кайрылды деп кашанып эле келатам. Ошондойлордун бири бүгүн кайрылды. Мисалы, мына могу фотографияда могу ак көйнөк жигит Эрмек Ашимович деген. Эртең менен эле бүгүн видео чыгат эле. Бул мына могу кара көйнөк жигит Амир Закиров деген алдап кетти деп. $90,000. Алдап кетпей эле сенден толук эле кутулган экен. Чогуу бизнес кылган экенсиңер. 9 миллион сомду эки бөлүп бериптир. 4,5 миллион, 4,5 миллионду эки бөлүп бериптир. Документально бүт көрүнүп турат, документтарын жиберди. Так что Эрмек Ашимович, то есть бул даттанган анан кичине калп айтып коюптур. А бул Амир Закиров деген Кытайда азыр бизнес кылып жүрөт, бул ак экен бул жигит, мына могу кара көйнөкчө жигит мына могу. Андыктан мени дагы заблуждениеге киргизбей, маалымат берсеңер так бергиле. Экинчи тарап чыкса эле ошентип мына былтайып чыгып калат. Жана өзүнүн башка видеолорунда дагы ошол өзүн акмын деп сезген экинчи тарап чыккыла деп атам. Чыккыла, мен мыйзам менен иштейм. Мыйзам массалык маалыматтар каражаттары мыйзамынын негизинде иштейм мен, алып барам ишти. Экинчи тарапка сөз берүүгө мен милдеттүүмүн. Андыктан Эрмек Ашимович ак көйнөк калп айтып койгон. Сен ал кандайча өзүң эсептеп атасың, кандайча муну карсытап атасың бул кара көйнөктү, Амир Закировду. Проценттерди кошуп эсептеп атасыңбы? А мен процент менен иштешпейм, мен процентчиктерди жек көрөм бул. Сүткөрлөрдү эсептейм. Антип эсептеп атсаң сен жаңылып атасың, Эрмек Ашимович, сен могу ак көйнөк. А бул болсо обязательствосун кодолупту бул. Амир Закиров кара көйнөк. Кытайдагы бизнесмен жигит Амир Закиров мына. В общем, ошондой. Анан мындай калп мага сведения бербегиле. Бат эле калпыңар булайып чыгып калат. Эрмек Ашимович, мына фотографиясы, мына видеосу азыр чыгат. Анан дагы айтарым, Эрмек Ашимович, бираздан соң сенин видеоң алынат. А бул өзүнүн актап чыгарган видеосу, бул видео. По-моему, 1 сутка турат дагы. Анан эки тарап ошол бирине бири жооп берди, бирине бири эметтеп туруп, убактысын ченеп туруп, тиги бунуку канча инсе, бунуку ошончо инет дагы, видеону өчүрөм. В общем, ошондой. Мына фотографиясы, мына